Учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин бардык факультеттеринде модулдук сынактар жүргүзүлүп, студенттер сабактардан бошотулду. Ага ылайык окуу жайда билим берүүдөгү бардык иш-аракеттер автоматташтырылып, окутуу процесси толугу менен электрондук башкаруу системасы менен камсыздалууда. Тактап айтсак, учурда студенттердин сынак тапшыруу процесси авен электрондук портал аркылуу ишке ашып, студенттер мугалимдердин көз карандысыз өз алдынча тест тапшырып, жана билиминин жыйынтыгын дароо көрө алат. Модулдун суроолорун алдына алып даярданганбыз. Биз өткөн темалар боюнча гана түшөт. Ар бир студент өз күчү менен балл ала алат да. Жыйынтыгында, мисалы үчүн студенттер канчалык деңгээлде окуп даярданган болсо, ошого жараша балл алат. Очередте күтпөйсүң дагы, киресиң, сразу тест тапшырасың, ошол менен жыйынтык тугасың, мындай убакыт дагы үнөмдөлүп атат. Биринчи семестрдин модулдук сынактары 24-29 октябрь күндөрү жүргүзүлөт. Мында студенттер эч кандай кошумча каражат колдонушпай, компьютерден тесттик тапшырмаларды белгиленген мөөнөттө аткарып чыгышат. Ал эми предметтик окутуучулар ашыкча эреже бузууларга жол бербей, ар бир студентти көзөмөлгө алышат. Модулдун тартиби боюнча жакшы эле өттү. Ар бир студентти мугалимдер карап турушту, көзөмөлдөп турушту. Жана ошондой эле ким тапшырып бүткөн болсо, ошону сразу сыртка чыгарып, кийинки студенттер кирип тапшырып атышты. Бизде модулдун суроолору жеңил эле болду. Өтүлгөн темалардан бизге суроолор алдын ала берилгендиги үчүн биз жакшы даярдандык. Модулдун суроолору студенттерге окутуучулар тарабынан 10 күн мурда алдын ала берилип, анын негизинде даярданган студенттер өз билиминин натыйжасын көрсөтүшүүдө. Ал эми экзамендик сынактар кандай тартипте жүрүп жатканы боюнча кошумча маалыматтарды окуу бөлүмүнүн башчысы Эмиль Абдибалиев өз сөзүндө белгилеп өттү. Бардык группалар, тайпалар графиктин негизинде ошол модул башталганда 10 мүнөт алдын келишет жана предметтик мугалимдер келишет. Ошол предметтик мугалимдин көзөмөлүндө модулдарды тапшырышып, ошол жерге регистрация болуп, катталып, анан алган упайларын жазышып, ошол мугалим дагы, студент дагы кол коюп чыгышат. Бул ошол азыр бүгүнкү күндө биз мониторинг жүргүзүп атабыз. Ошол алган упайлар боюнча студенттер мындай негизинен жакшы балдарга жетишип, модулдарды тапшырып атышат. Окутуучулар суроолорду алдын ала студенттерге берүү керек, жана бирдиктүү терезеге тапшыруу керек. Ошол мисалы кайсы бир предметтен ошо 60 суроо компьютерде айлана турган болсо, ошол 60 суроо 10 күн мурда студенттин колуна жетип, студенттер ошол суроодун тегерегинде даярданып, ошол суроолорго жоопторду издеп даярданып кириш керек. Же болбосо студенттерге берилген суроолор башка болуп, компьютерден чыккан суроолор башка болуп калган учурларды биз тактап, ошол түшүндүрүү иштерин, ошол иретке келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Университеттеги электрондук окутуу системасы учурда эффективдүү натыйжаларды көрсөтүп, окутуучулар жана студенттер үчүн жагымдуу шарт жаратууда. Буга студенттин билими туура аныкталып, ашыкча мыйзам бузууларга жол берилбей, убакыт үнөмдөлүп, айкын баалар коюлуп жатканы далил боло алат. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жанибеков, Ошемпу жаңылыктары.